Негизги буга чейинки киргизилген өкмөт тараптан республикалык коронавирус илдети менен күрөшкөн штаб тараптан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан киргизилген чектөөлөргө токтоло кетсек, сиздерге белгилүү болгондой 163-чү өкмөттүн токтому өзүнүн ишин токтотуп, бүгүнкү күндө бардык республикада экономикалык субъекттер өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Бирок ошол токтомду алып салуу менен өлкөдөгү ар бир өкмөттүн өкүлчүлүктөрүнө ошол региондордогу эпидемиологияга каршы комиссиялардын чечими менен, эгерде эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, тигил же бул региондо, ошого жараша алар ошол субъектилерди жабууга же ачууга укугу берилген бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу, мисалы үчүн айта кетсек, бүгүнкү күндө эффективдүү репродуктивдүү сан деп коет. Бул эпидемиологиялык көрсөткүч, ошо эпидемияга карата жүргүзүп жаткан иш-чаралардын эффективдүүлүгүн көрсөткөн сан Ысык көл областында гана 1,5 түзүп, башка республикадагы региондордун бардыгында бирден аз болуп атат. Ошондуктан мисалга алып айта кетсек, мектептер боюнча Бишкек шаарында көп суроолор берилип келген. Эмне үчүн мектептер иштебей атат деп бүгүнкү күнгө чейин ошол эффективдүү репродуктивдүү сан бирден өйдө болуп, андан сырткары интенсивдүү көрсөткүчтөр бийик болгондуктан мектептер иштебей келген. Ага чейин 2 жума мурун мисалга алып кетсек, башка региондордо Чүй областында ошол эпидемиологиялык абал мектептердин ишин жандандырууга мүмкүнчүлүк болгондуктан алар балдарды мектепке барууга уруксат беришкен. Ошол өзүнүн мындан мурун айтып кеткен мен эпидемияга каршы комиссиялардын чечиминин негизинде. Андан сырткары сиз айтып кеткендей, ошол жаңы жылдык корпоративдер боюнча айтып кеттик. Бул жаңы жылдык корпоративдер боюнча дагы өкмөт чектөө киргизди мамлекеттик органдар үчүн, мамлекеттик органдагы иштеген кызматкерлер үчүн. Дагы бир чектөөлөр эмес, атайын сунуштар азыр мынакей билебиз, баарыбыз билебиз, бизде шайлоолор болгон атат. Ошол шайлоолорго карата калкты жабык имараттардын ичинде көп санда чогултуу боюнча, аларды маскасыз чогултуу, социалдык дистанцияны сактабай, ошол шайлоого карата атайын жыйындарды, жыйналыштарды шайлоонун астындагы калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү иштерин ошондой атайын рекомендацияларды сактоо менен өткөрүү деп ушундай чектөөлөрдү өкмөт киргизди. Белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз Республикасы COVID-19 илдети жөнүндө канчалык деңгээлде коркунучтуу же канчалык деңгээлде коркунучтуу эмес деп айтканда, биз бул эпидемиологиялык абал дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ошол абалга көз карандыбыз. Ошол эпидемиологиялык абал сиздер көрүп жаткандай, башка өлкөлөрдө дагы ковид инфекциясынын бийик көрсөткүчтөрү бар экендигин көрүп атабыз. Ошондуктан COVID-19 илдетинин козгоочу вирусу бул адам баласынын, адамдардын өзүнүн кыймыл аракетине түздөн түз көз каранды. Адамдар канчалык өзүнүн кыймыл аракетин бат жүргүзүп, болбосо бир шаардан бир шаарга келип, бир шаардан бир шаарга учса, мына ошол адамдар менен чогуу бул вирус адамдын кыймылдоо траекториясына жараша бат-бат таралышы мүмкүн. Азыр биз билебиз, бардык границалардын бардыгы ачылган. Биздин жарандарыбыз башка өлкөлөргө учуп барып келип атышат. Андан сырткары Кыргызстан ичинде бири-бирине барып келип атышат. Соода сатык иштери токтогон жок. Ошондуктан бул жерде дагы башка өлкөлөрдөн келүү, бир областтан бир областка өтүү коркунучу албетте дагы эле сакталып келүүдө.
бул күнүнкү ковид инфекциясынын катталып аткан учурлары көрсөтүп турат. Албетте бүгүн мына 241 учур катталганын көрүп атабыз. Бул башка күндөргө салыштырмалуу азыраак учурлар, бирок 300 орточо алып караганда 345 учур ушул акыркы 2 жумада катталып атат. Бул дагы эпидемиологиялык абалдын татаал эмес, контролдо, бирок эпидемиологиялык абал дагы курчуп кетиши мүмкүн экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Саламаттык сактоо министрлиги ковид илдети башталганын күндөн баштап эле эң биринчиден ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын сунуштарын эске алуу менен бардык иш-аракетин жүргүзүп келатат. Анткени Кыргыз Республикасы эл аралык атайын медициналык санитардык эрежелерге кошулабыз деп кол койгонбуз. Ошондуктан бардык ошол буга чейин айтып кеткен өлкөдөн өлкөгө бул вирустун өтүшүнө бөгөт коюу үчүн бардык эрежелерди сактоого ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кирген 96 өлкөнүн бардыгы менен маалымат менен алмашып, опыт менен алмашып, бардык болуп жаткан жаңылыктар жөнүндө пикир алмашып турат. Андан сырткары Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен дагы күнүгө болуп жаткан иш-аракет боюнча опыт алмашып, дагы жардамдарды да алып турабыз. Мисалга алып айта кетсек, мынакей өткөн жумада эле Саламаттык сактоо министрлигинин министринин орун басары Евразиялык экономикалык биримдиктин башкы санитардык врачтарынын жыйынына барып, ал жерде Кыргыз Республикасына дагы мобилдик дагы бир жаңы лаборатория берилди. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министри дагы мына Россия Федерациясында болуп, бул жерде дагы дары-дармектерди, андан сырткары атайын керектүү жабдууларды Россия Федерациясынан келүү, андан сырткары вакциналар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Буга чейин мынакей Өзбекстан өлкөсүнөн дагы атайын мобилдик госпиталдар ошолорду коюп, ошолорду кураштырып коюу боюнча атайын жардамдар келген. Бүгүн алар Кадамжай районунда, Баткен областынын жана биздин улуттук госпиталдын базасында коюлуп, мынакей Кадамжай районунда дагы улуттук госпиталдын базасында дагы бүткөн аяктаганы калды ал иш-аракеттер дагы. Кытай Республикасынан дагы буга чейин тесттерди келүү боюнча дагы иш-аракеттер жүргүзүлүп, тесттер келип атат. Андан сырткары Казакстан Республикасы дагы өзүнүн салымын кошуп, атайын гуманитардык жардамын дагы жиберген. Негизи баягы ковид илдети менен дүйнө жүзү бүт күрөшүп аткандан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги бардык эл аралык партнерлор менен бул ковид илдети менен күрөшүүдө жардамын көрүп атабыз. Эгер эл аралык уюмдарды айта кетсек, бул USAID, андан сырткары ЮНИСЕФ, Дүйнөлүк банк, Ислам банкы, Азия банкы, мына булардын бардыгы ошол ковид илдети менен күрөшүүдө өзүнүн салымын кошууда. Ооба баягы күз-кыш мезгилинде ковид илдетинен буга чейин эксперттердин баары айтып жүргөн экинчи толкуну болот деп атайын даярдыктар көрүү үчүн өкмөттүн жана саламаттык сактоо министрлигинин иш планы түзүлгөн. Бул иш план негизинде силерге белгилүү болгондой мынакей 3 оорукана салынып, андан сырткары дагы капиталды коңдоп түзөөдөн 10дон ашык ооруканалар өттү. Дары-дармектердин запасы 2,5 айга бар. Булардын бардыгы биздин бардык региондордо ар бир ооруканаларда өзүнүн складтарында запастары бар 2,5 айлык. Бул запастардын бар экендигин мына атайын биздин республиканын вице-премьер-министри дагы социалдык блок боюнча өзү барып көрүп келди. Ошол запастар бар экендигин, андан сырткары ИВЛ аппараттары жана кислороддук концентраттардын дагы запастары бүгүнкү күндө жетиштүү. Албетте ошол
концентратор жана ИВЛ аппараттарын иштөөсү боюнча баягы биринчи толкунда деп аталган биринчи толкунда врачтарыбыздын аягына чейин кандай кылып иштегендигин билбегендиктен атайын мультидисциплинардык командалар түзүлүп ар бир областта ошолор бардык врачтардын бардыгына үйрөтүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп келишти. Андан сырткары дагы мынакей кошумча койкалардын баары уюшулган, кошумча койкалардын бардыгы иштеп жатат ар бир региондо. Бул негизги ушул ковид илдети менен күрөшүүдөгү иш-чаралар аткарылып даяр болгондугу жөнүндө бир кыскача маалымат. Эми биздин жарандарыбызга ковид илдетинен өзүн жана өзүнүн жакындарын, коллегаларын, досторун сакташ үчүн негизги сунуштар, бул сунуштарды Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги гана эмес, Кыргыз Республикасынын өкмөтү гана эмес, бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо министрликтери, өкмөттөрү сунуштаган элементардуу сунуштар. Бул биринчи учурда масканы колдонуу, калктын көп чогулган жерлеринде колдон келишинче барбоо, андан сырткары социалдык дистанцияны сактоо, колду тез-тез жууп туруу. Эгерде колду тез-тез жууп турууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда кол үчүн атайын антисептиктерди колдонуу. Бул негизги элементардык эрежелер. Эгер ушул элементардык эрежелерди сактасак, коронавирус инфекциясы эмес, грипп жана корч респиратордук вирустук инфекциялардан сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, мынакей жыл сайын декабрдын аягынан январь айларында грипп илдети негизи бүт дүйнөдө дагы эпидемиясы башталат. Кыргыз Республикасында дагы негизи ретроспективдүү анализ көрсөтүп келет. Ушул январь айларында өзүнүн эң бийик көрсөткүчтөрүнө жетет. Ошондуктан бул грипп илдетинин дагы коронавирус илдети менен микст оорусу болуп, анын дагы башка өнөкөт оорулардын курчушуна алып келбеш үчүн мен айтып кеткен ушул элементардуу эрежелерге калкыбыз дагы көңүл бурушун суранып кетет элем.